Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Ат майдан 1985 жылы курулуп, 2000 жылы Оштун 3000 жылдыгына карата жөн гана актоо сырдоо иштери болуп, азыркыдай капиталдык ремонт болгон эмес. Ипподромдун оңдоп түзөө жумуштары 15 июнда башталган, ал 31 августка даяр болушу керек. Ага республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, тендердик баасы 42 миллион 336 миң сомго бааланган. Курулуш иштеринде учурда 5 бригада иш алып барууда. Бүгүнкү күндө ат майдандын экинчи кабатынын залын оңдоо иштери 90% аяктады. Ал эми сырткы сүйлөө платформасы жана ат чабышынын жарыш аянты 80% жасалып бүттү. Калдык сактоочу жайдан алынган алтындын жалпы баасы дээрлик 3,5 миллиард акш доллары деп бааланууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кумтөргөл компания жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгү боюнча өткөргөн кеңешмеде белгилүү болду. Кумтөр алтын кенендеги калдыктарды сактоочу жайдагы калдыктар кайра жарым кургак зыянсыз аралашмага иштелип чыгат. 2026 жылдан тартып калдыктарды кайра иштетүүдөн алтын алына баштайт. Ошентип жыл сайын 4,7 тоннадай алтын алынаары пландалууда. Бул иштер 2040 жылга чейин жүргүзүлөт. Калдыктардан алынган алтындын жалпы баасы 3,5 миллиард акш доллары деп бааланууда. Калдыктарды зыянсыз кургак аралашма кылып толук кайра иштеп чыгып, алтынды бөлүп алуудан экономикалык пайда көрүүгө мүмкүн болот.